анемияңыз дагы эле бар экен. Гемоглобиниңиз 90 болуп калыптыр. Сиз өткөндө мен жазып бергендердин бирөөнүн колдондуңузбу? Сиз жазып бергендерди иштин башында. Анан кийинчерээк чоло тийбей атып эле таштап койдум. Жазгүл, бул оңчо эмес. Каныңызда темир жетишсиз. B12 витаминин бир курс аласыз. Тамактанууда жакшы карашыңыз керек. Мөмө жемиштер, соя, сүт азыктары, этти көбүрөөк жешиңиз керек. Көбүрөөк эт? Эми эт эле күндө боло бербейт да. Эт жок болсо, белоктун башка түрлөрүн дагы тамактансаңыз болот. Мисалы төө бурчак. Түшүндүм, рахмат. Эртеңден баштап оңолом. Кандай жерим? Апа, болбойсузбу? Ой, мына келатам. Кайрадан дарыгерге кезек көп. Келеңиз. Жана эртең жөн бербей акыл айтып отура албадыбы? Бүгүн жаңылең красавчиктин агай болчу мисалы. Кечиктиң го? Мейз апа жакшы калдыңыз. Жакшы бар. Сыногуңуз канчадан? Сынок 120дан. Энергиянын негизги булагы болуп, көмүр суулар эсептелет. Тагыраак айтканда углеводдор. Саламатсызбы. Кечиресиз, уруксатпы? Саламатчылык. Жаңы мугалимдин сабагына кечип келүү өзүнүн жаман жагынан тааныштырууда. Мейли отур. Кечирип коюңуз. Мына углеводдор. Биз аны мөмө, жемиш, жашылчалардан алат экенбиз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда биз азыр эмнеден алабыз? Албетте, ак нандан, камырдан, шекерден алат экенбиз. Адам организминин толук кандуу өрчүүсүнө углевод керек. Туура. Бирок ким айтат? Балким кечип келген досубуз айтат. Агай, биз бул теманы мурунку сабакта өтпөсөк керек. Өткөнсүңөр. Оңой эле. Мына углеводдор, дагы Майлар. майлар, туура. Дагычы? Сахароза агай? Жок, белок. Адамдын булчуңдарынын өрчүүсүнө жана клеткаларынын жайгашуусуна белоктор керек экен. Жазып алдыңарбы? Ким? Өтө начар. Атың ким? Алтынбек. Алтынбек, сага бүгүн 2. Бүгүн сага карандаш менен 2 коюп турайын, эмкиде жакшылап даярданып келесиң. Биринчи болуп жооп бересиң, макулбу? Макул. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Могу дарылар барбы? Бар, эсептеп берейинби? Эсептеңизчи. Ошондой эле сиздики 3870 сом болот экен. 4000 сом болуп кетет бекен. Жана дарыгер акылдан айныган эме го? Ушунча дарыны ичкенден кийин жашабай эле коюш керек го? Жок, ажа. Мындагы витаминдер баштапкы дарыларга кирет. Бир жолу ичсеңиз, андан кийин диета кармай берсеңиз болот. Эми сен дагы диетаңды баштадыңбы? Мага диетанын эмне кереги бар? Сен эмне сулар сынагына катышып аттың беле? Мен сизди арыкташ үчүн диета кармаңыз деген жокмун. Негизи эле мөмө жемиштерди көбүрөөк жесеңиз, шекерди азайтсаңыз, анан кийинчерээк бул витаминдердин кереги деле жок болуп калат. Жана дарыгер экөө мени таптак эле мал кылдыңар го? Чөп жар же деп.
Болуптур, 4000 сом деле жок. Акча топтоп алып келермин. Агай, не жакшы дил баян жазса акча өрүлөт экенби? Силерге акча болсо эле болду. Мыкты дил баян үчүн университетке тапшырганга чоң мүмкүнчүлүк аласыңар. Чын элеби агай? Чып-чып. Анда сиз жазып келесиз агай. Азаматсыңар. Жакшы элесиңби, Алтынбек? Жакшы элесиңби, Алтынбек? Алтынбек, эмне болду? Тамак иштиң беле? Өңүн. Агай, бул дайыма эле кумсарчы. Ага, ошон үчүн биз муну каспер деп коебуз. Болочу. Ме, жок дегенде конфет жечи. Кийин кое бересиң. Жакшы болот чү. Жете аларым экен үйүнө. Мен машина менен жетип чыккам. Желе болсо агай. Өзүм эле кетем агай. Бул нерсе талкууланбайт. Бар, балдар. Радиоға барып, кийин отуруп келе. Машинада көтөрүп сен, макулбу? Мен сени биологиядан эле начар окуйт го десем, дене тарбиядан анча эмес экенсиң да. Агай, сиз мага жөнеласып атасыз. Мен басып жүргөн бир жалкоо эмесмин. Ооба, сиздин сабагыңызга кечип келип, ман үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Тамашыл отпайбы? Мен сага душман эмесмин да. Сени жаман дегеним жок. Баса, сүрөтүңдү ардактактардан көрдүм. Сага эмне болду? Сабакка эмне жетиши албай атасың? Мен мурда жакшы эле окучумун агай. Азыр атам миграцияда, эжем күйөөгө тийип өз алдынча кеткен. Үйдө апам экөөбүз элебиз. Карындашым али кичине. Жумуш көп, ошон үчүн жетише албай атам. Сен азыр бүтүрүүчү класстасың. Чымырканышың керек. Билесизби агай? Аракет эле кылып атам, бирок негедир акыркы убактарда көп учурда болдум. Эс тутуум начарлап, бир нерсени окусам башыма эчтеке кирбейт. Агай, бул жактан тотоп койсоңуз. Мен ушул мектепте мурун окуп жүргөндө мындай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Сенин жашооңдун жакшы жакка өзгөрүлүшү ушул аралыкта чечилет. Аракет кылам агай. Аракет кылам. Ай, өгөрүк нанос ийбесизби? Жок, бара эле кой. Эртең мектептен көрүшөбүз. Рахмат агай. Алтынбек. Билесиңби, мен шаардагы ишимди таштап, мектепке жардам берейин деп, айылымдагы балдар жакшы окуучуларга тапшырсын деп, ата конушума кайтып келдим. Дил баян сынаа жөнүндө уктуң беле? Жок, уккан жокмун. Экенин жөнүндө жакшы дил баян жазсаң, өлкөнүн мыкты окуучуларына тапшыра аласың. Макул агай. Аракет кылып көрөйүн. Алтынбек, тырышчылыкпы? Ооба апа, тынчылык. Бул биздин жаңы агай. Аты Камчыбек. Салам сарым. Мени жетишип келди. Киргиле үйгө, чай ичип чыккыла. Жок, рахмат. Кеч болуп кетти. Убара болбой элеңиз. Ой, убара болбой беле. Ушунда кантип болсун. Кой уят, эшиктин алдына келип туруп кирбей кетип калбак белеңер. Кириңиз. Кирип чай ичип чыккыла. Кириңиз агай. Ой, келиңиз. Басыңыздар, дам уступ чыккыла. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кыргыз жакшысын мейманына коет деген. Коноктун ниети түз болсо, биздин пейил түз дейт. Туура айтасыз. Рахмат.
Алтыныңыздын. Алтынбек, окууларың жакшыбы? Жакшы апа. Чынын айтканда Алтынбек сабактан өзүн жаман сезип, кулап чуу жазады. Коюңузчу. Эмнеге мындай болуп атат, билбейсизби? Билбейм. Балким мунун да каны ас болуп жүрбөсүн. Сизде да анемия барбы? Ооба, бүгүн дарыгерде болдум. Ошо үчүн сабакка кечирээк кетти. Айтпакчы кечиккен жоксуңбу? Коюңузчу. Кечикте эч нерсе болбойт. Эже, анемия бул оңой эмес. Өзүңүздүн жана уулуңуздун ден соолугуна көңүл бөлбөсөңүз болбойт. Айтпадым бүгүн эле дарыгерде болдум деп. Бир аз акча топтоп алып, анан жазып берген дарыларын, витаминдерин алам. Анда жакшы. Өзүңүз кайда иштейсиз? Базарда жашылча жемиш сатам. Эстеңди сизге да салып берейин, үйүңүзгө ала барыңыз. Жок эже, жөн рахмат. Бара албай эле кала. Ой, жок, өзүңүз жаш мугалим болсоңуз ала барыңыз үйүңүзгө. Ой, бир жаңы свежийлерди сатабыз. Шашылыш болот деле. Жок дегенде, кандай мөмө жемиштерди сатарымды тиги көп чыкпайсыңарбы? Погреб бияктан эле жакын эле жүргүлө. Жүрө кой. Макул анда. Мына ушул жерде ушундай жашылча жемиштерди сактайбыз. Эже, силер саткандарды өзүңөр жейсиңерби? Көлүктөр алмасын сатат, өздөрү жебейт. Таластыктар төп бурчагын жебеген өңдү эле биз деле жебейбиз буларды. Туура эмес кыласыздар. Колдо бар алтындын баркы жок деген ошо да. Колуңарда турган нерсени пайдаланбайсыздар. Макул анда эже, мен басайын. Кое тургула, мындан салып берейин. Жок, рахмат эже, жөнөңүз. Бүйүк кызык го. Ай. Салып берейин, кое тургула. Кошулмалары бар суусундуктар, шекер, туз жана башка ар кандай газдалган химикаттар бөйрөктө катуу заттарды пайда кылат. Алар эл арасында эмне деп аталат? Бөйрөктөгү таштар деп. Эмгиде ушул тема боюнча текшерүү жасабыз. Анда алган бааңар чейректе каралат. Бүгүнкү сабак бүттү. Жакшы баргыла. Алтынбек, сен кое турсаң, сага бир сөздөр бар эле. Кандай ден соолук жакшыбы? Дилбаянга даярдык кандай? Жакшы агай, бир мындай жөнөкөй кылбастан бир оригиналдуу нерсе ойлоп тапканга аракет кылып атам агай. Азаматсың, жакшы. Мен сен менен маанилүү нерсе тууралуу сүйлөшөйүн дедим эле. Ден соолукка байланыштуу. Мен ден соолугумбу? Мен билишимче сен өтө аракетчил баласың. Бирок сен сабактардагы кыйналышың чынында туура эмес тамактануудан болуп атат. Тамактануу? Ооба, таасир этет. Мен силер жеген тамактарды көрдүм. Көбүнчө углеводдор экен. Нан, шекер, камыр жана башка. Бирок витамин жок. Пайдасыз нерселер. Бул сенин жетишкендигиңе дагы таасирин тийгизет. Эгерде жакшы баалам десең, рационду өзгөртүп, ар түрдүү тамактануу керек. О, тизмени сага даярдап койдум. Ушун көп эле силерде бар экен. Сен, апаң, карындашың үчөөң ушул рационду колдонуп, тамактансаңар өтө пайдалуу. Көптөр ойлошот, ар түрдүү азыктарга, витаминдерге көп акча кетет деп. Бирок андай эмес. Үй бүлөлүк бюджетти алып туруп эле, жакшылап эсептеп, колдонсо, баары жакшы болот. Мен өз тажрыйбамдан өткөн, мисалы, көп деле акча кетпейт. Анын үстүнө силерде погребте да бар да. Макул агай, эгерде бул нерселер менин окуума таасир этсе, анда мен макул. Алтынбек, сен эми чоң жигитсиң. Апаң сени багып чоңойтту. Эми сен апаңа жардам беришиң керек. Ооба, албетте. Апаңа жоопкерчиликти өзүң сезишиң керек. Анын ден соолугу үчүн дагы. Апаң өзү кыйын, аракетчил аял экен.
Егер сен аға жардам бербесең, ал өзінің адатынан қайтпайды. Алтынбек, нерім үйдесің өрпей? Беріңіз апа. Қой енді, тамақ жүрді отасыңар ба? О, біз бүгін күнінен баштап, тура тамақтанып өтеміз. Құдай жалғасын. Егер мұнан ары мен тамақ жазағынан шығарып қойсаңар, анда мен мақұл. Бұл не я? Бұл бышқа жашылшылар апа. Баклажан, помидор, пияз, бары біздің погребтен. Әмне еті жоқ бұ? Еті бар бұрық, майға ұрылған емес, суға қайнатылған. Тұзы да аз. Айтмақшы біз бүгін нан жебейбіз. Бұл тамақ өте пайдалы болса керек, бұрық, бұға біз тойуыз бұ? Тойуыз апа. Бара-бара көніп кетеміз. Еттің орнына башқа тілі азықтар қолданса болады. Мысалы, төбірчақ, машбурчақ алар қымбаттар емес. Білбейм. Егер бұл тамақ маға жақпай қалса, ертеңден баштап қайра өзім жазап баштаймын. Мен тамақ жазаш үшін күнді мектептен ерте келіп тұрамын да. Көріз. Келіңіздер, отырғылы. Тамақ келе дайыр болып қалды. Қана. Бисмилла. Жесі олат кен. Бирок күндө эле бир тамак жей беребиз бе? Жок апа. Ар күн ар башка меню. Мисалы бир тамакта канчалык түрөң болсо, ошончолук пайдалуу. Эртеңки рагу. Курдак окшош эле, бирок жашылчасы көп, май аз. Балык шорпо. Суу кесмеге окшош, бирок өтө пайдалуу. Чечебиз адам шорпо. Анимега миндин бири. Келиңиз апа. Бүгүнкү эртеменки тамакка быштак, сүт кошулган бал жана өбө жемиш кошулган айран. Куш. Раз. Акыркы вактарда өңүңүз асонуп калат. Рахмат балам. Bunun var senin emgegin. Эчтеке эмес апа. Өмүрдүн бааңар жаш эмес. Ооба. Текшерүү оңой болгон жок. Силер 11 класс болуңар. Андыктан чымырканып, университеттик экзаменге даярдык көрүшүңөр керек. Ибраимова 4, Абдурахманова 4, Нурланбеков 3, Эламанов 5, жакшы депсиң Азамат, Урматбекова 4, Сүйүнбеков 4. Эмесе Азаматсың ага. Мерим. Мына мояққа барын жасып қойдым. Мен 2 саат эле келип калам. Сен каяка жасанып свиданияга эмеспи я? Кычы каякта свидание? Ай билбейм. Күндөн күнгө эле жакшарып эле нурданып эле калдым да. Ай, ал туура тамактануудан 1 айдан бери жеңинде витаминди өмүрү жебесем керек. Ай жазгыл. Şimdi kayaka. Балам Билбаян жазып сынақ катышып аткан. Сынактын жети бүгүн чыкмак. Жеңүүчүлөрдү аныктап аткан апа жанымда болуңуз деген. Анан чөмчөкпө баламды барып келейин. Барып кел. Камсанама барын карап турат. Урматтуу окуучулар, тынчтаңыздар. Тынчтандыңбы? Бүгүн биздин мектеп үчүн өзгөчө күн болуп турат.
Анткени биздин мектептин балдары өлкө университетинде болуп өткөн дил баян сынагында байгелүү орундарды ээледи. Жеңүүчүлөргө сыйлыктарын тапшырыш үчүн биздин окуучуларга чоң күч кубат аракеттерин жумшаган Камчыбек айыңарды бул жакка чакырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу окуучулар, биздин мектеп бир гана эмес, 2 орундуу байгени багындырганы абдан кубантат. Эмесе, коло байгесинин ээси Талант Байжегетов сыйланат. Ал эми экинчи орун Күмүш байгесине Алтынай Белекова ататылды. Жеңем кадалуу. Полис алдыда далай жеңиштер бар. Урматтуу окуучулар, бул эле эмес, калыстар тобу оригиналдуу жана кызыктуу ишти белгилешти. Ал үчүн атайы белек каралды. Ал дил баян өзүңдөн башта деп аталат. Анын автору 11 А классынын окуучусу Алтынбек Эламанов сыйланат. Келе кой Алтынбек. Куттуктайбыз арнасында. Эми биз кесиптештер менен кеңешип, Алтынбек өзүнүн дил баянын сиздерге окуп берүүсүн сурандык эле. Кыргызстан менин мекеним. Мекен бул жер, чек ара, желек жана гимн. Бул эле эмес, Кыргызстан менин айылым, менин үй бүлөм, менин апам жана мен. Өлкөнү өзгөртүүнү биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Жаратылышты коргоо керек экенин билебиз. Биздин тоолор, токойлор, мөңгүлөр, суулар, ата-бабалар бизге эң кооз жерди белек кылышкан. Башкалар суктанып, эс алгысы келген жерде биз жашайбыз. Ошондуктан сууну, токойду, тоолорду булгашыбыз керек. Ошондой эле биз өзүбүздүн жана өз ден соолугубузду да сакташыбыз керек. Эгерде биз өзүбүздүн адаттарыбызды өзгөртпөсөк, анда биз өзүбүздү өзүбүз өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Эгерде өзгөртүүнү өзүңдөн баштасаң, жакындарыңды өзгөртө аласың. Анан барып чөйрөңдү, акырында бүт өлкөнү өзгөртүүгө мүмкүн болот. Менин деним сак, апамдын дени сак. Ошентип, дени сак улут пайда болот.